Бул жолу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңеши Ташкентте өткөнү турат. Бул максатта уюмга мүчө мамлекеттердин премьер-министрлери Өзбекстанга чогулууда. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ШКУнун өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Ташкентке келди. Өкмөт башчыны Ташкенттин Ислам Каримов атындагы эл аралык аэропортунан Өзбекстандын вице-премьер-министри Азиз Абдухакимов, Ташкент шаарынын акими жана Өзбекстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары каз катар тизилген аскерлер зат көрсөтүп тосуп алышты. Өкмөт башчыларынын кеңешинде уюм алкагында бир катар саясий, экономикалык жана социалдык маселелерди ыкчамдатуу маселеси талкууланганы турат. Ошол учурда көп тараптуу соода жана ШКУ өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташуу боюнча жаңы программасынын долбоорун бекитүү каралууда. Жыл өткөн сайын ШКУнун өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынынын бедели артууда, анын аянтчасында талкууланган маселелердин кулачы да кеңейип жатат. Бул чөлкөмдөгү саясий, экономикалык маселелер ошол эле учурда эң башкы орунда аймактагы коопсуздук. Өкмөт башчыларынын бул жолугушуусу ШКУнун алкагында аймактагы экономикалык, транспорт, энергетика, өнөр жай, инвестициянын көлөмүн көбөйтүү, инновацияны киргизүү, калктын жумушсуздук маселесин чечүү багытындагы уюмга мүчө мамлекеттердин демилгелерин ишке ашырууда түрткү берери белгиленүүдө. ШКУнун өкмөт башчыларынын кеңешине катышуунун алдында премьер-министр бир катар жолугушууларды өткөрдү. Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча делимитация жана демаркация иштерин күчөтөт. Мындай демилге премьер-министр Абылгазиев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда көтөрүлдү. Абылгазиев эки өлкөнүн чек ара боюнча алакасы мыкты үлгү көрсөтүп жатканын белгилеп, жакында Ош, Андижан, Ош, Фергана, Кызылкыя, Фергана автобус каттамдары ачылганы жемиштүү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы экенин билдирди. Ошол учурда кыргыз-өзбек мамлекеттик чек ара чийиндерин аныктоо боюнча иштерди ыкчамдатуу жумуштарына түрткү берүү маанилүү, деди өкмөт башчы. Тараптар эки мамлекеттин ортосунда соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарда ыраттуу өнүгүп жатканын белгилешти. Соңку жылдары мамлекеттер ортосунда товар жүгүртүү 3 эсеге жогорулаган. Кыргызстан менен Ооганстандын соода экономикалык алаканы жогорулатуу ниеттери бар. Бирок Афганистандагы аскердик аракеттер бул максаттарга жетүүгө тоскоолдук жаратып, дараметти толук кандуу колдонууга мүмкүн болбой жатат, деди Ооганстандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен эки тараптуу жолугушууда. Өз кезегинде Абылгазиев да мамлекеттер ортосунда соода экономикалык көрсөткүчтөр төмөн экенин белгилеп, бул багыттагы байланыштарды натыйжалуу күчөтүү зарылдыгын билдирди. Ошол учурда премьер-министр улуу жана кичүү Памирдеги этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирүүдө көмөк көрсөткөндүгү үчүн Ооганстандын бийлигине ыраазычылык билдирди. Ошон менен бирге Мухаммедкалый Абылгазиев Өзбекстандык кесиптеши Абдулла Арипов менен де эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Алтынхан Бабаев, Ала-Тоо 24, Өзбекстан.